Бараат кечеси деп коет туугандар. Бараат дегени бул күнөөдөн арылган, тазаланган кече. 15 Шаабан айы Бараат кечеси. 1 жылдык чечим чыгат. Ушу 1 жылдын ичинде дүйнөгө ким келет? Бул дүйнөдөн ким кетет? Ким ооруйт, ким шыпа табат? Ким канча ырыскы жейт? Риваяттарда келет, ким ажылык кылат, кылбайт? Ушу 1 жылдын чечими ушу Шаабан айдын 15-inde чыгат. Бүгүн 11-и Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар айдын 13, 14, 15 айям бияд ай толгон күндөрү орозо кармайт эле. Ошол эсепке карасак 12-си жума болсо, 13-ү 6-чы болсо, 13, 14, 15, 6-чы базар күнү, 1-чи күнү кармап койсок аябай жакшы болот экен. Мүмкүнчүлүгү бар адамдарга. Бул жерде Бараат кечесинин орозосу дагы алдын ала бар. 13, 14, 15 дагы бар. Пайгамбарыбыз 1-4 күн орозо тутат эле, бул сүннөткө дагы амал болуп калат. Анан эң негизи эле Рамазандан алдын өзүбүздү кичине сынап да көрүп алабыз. Мен даярмынбы, даяр эмесминби? Орозого, түнү турганга, саарлык жегенге аракет кылайлы. Ушундай касиеттүү улуу түндөрдө Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн кечиремин. Бирок дек сактагандардын, дайыма арак ичкендердин, ата-энесине ак болгондордун күнөөлөрүн кечирбейм деген риваяттарда келет. Ошон үчүн биз күнөөлөрдөн тооба кыла турган, өзгөчө бири-бирибизге болгон мамиледе, ылдыйөдө капа кылып, көңүл оорутуп, ушундай болуп калса, бири-бирибизден кечирим сурашып алайлы. Болбосо мындай касиеттүү улуу түндөрдө дагы кечирилбей калганын коркунучу бар.